Беріңізші. Бар көп? Беріңізші шын. Неге? Телевидение тартады. Документіңіз беріңізші. Неге? Ол нажа 3-1-ге кіріп кетейін дегеніңіз жоқ, қарыз алып мен үшеде қарыз алып отпаймын. Ішіп алыпсыз да келіңіз беріңізші. Қандай ішіп алып? Беріңізші. Ошбирим телеканалы жүзеке программасын улантат. Чыгарылышыбыз чуу дегенделе ызы чуу менен башталды. Бул Деу Матиз үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичкени аз келгенсип унаа башкарып, ага карабай патрулдук милиция кызматкерлерине баш бербей, айдоочулук күбөлүгүнөн тарта автоунаасынын техникалык паспортун көрсөтпөй каршылык көрсөтүп, котулуп кетүүнүн бир канча амалын изденип көрдү. Айдоочу менен кошо жанындагы жүргүнчүлөрү да майычеге тоскоолдук жаратып, натыйжада спирт ичимдигин ичкендигин тастыктоо үчүн унаанын ээсин инспекторлор наркология бөлүмүнө алып жөнөштү. Yok siz milletüzü de bergen yani. Uşak orada kişiresin o zaman. Seyo var mı? Ya seyo aytmayısın mı? Seyo olsa milletüzü. Vurulur mu ya? Çoğal götten. Hocam armuayla başlasın. Abi ne arzu var da 1 metre altı yok. Bir metre açtan var. Altın orada 1 metre. Armuğa? 1 metre altın mı? Yok armuğa hoş Abi mu? ne arzu var demiş. Var mı? Ne diyor? Uşak aydan. Oğlum tutmaya alışmayın. Ya basi. Айдоочу наркология бөлүмүнө алып барылган учурда гана айдоочулук көлүгүн көрсөтүп, унаасынын техникалык паспортун көрсөтө алган жок. Наркология бөлүмүнөн текшерүүдөн өтүп жатып да биздин чыгармачыл топту коркутууну көздөдүп айтоор тарттырбоо аракетин баштады. Ал эми спирт ичимдигин ичкендигин моюнга алды. Ben bir tarttasın alsın. Familie altı jön. Püveşti. Направление var mı size? Направление var mı? Çok. Gayet etmeyeceğiz. Унаасы айып короосуна киргизилип, спирт ичимдигин ичкендиги тууралуу 17.500 сом айып пулуна жыгытылды. Айтканга оңой, тапканы келгенде чоң суммадагы каражат. Патрул кызматкерлери шаарда тынчтык орноосу үчүн айдоочуларды спирт ичимдигин ичпөөгө чакырат. Canbayev. 17.500 төлөйсүз. Негизинде протокол түзүлүп атат, канча айып пул салынды? Жаран айдоочуга 17.500 сом айып салынат. 3-1 знамена салып кеткендиги үчүн. Одностроение менчи. Ya ondan sonra salan yok. Ben ne kasam bir şeysin. Tutulган убакта. Ben ondan sonra bu kara talatmayım. Спирт ичимдигин ичкендиги алынды. Патрул кызматкерлери менен уюштурулган рейд учурунда капысынан келип түшкөн билдирүүнүн негизинде чакырылган жерге барганыбызда өзүн сүттөн ак сезген Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу көп кабаттуу үйлөрдүн арасында айбын таналып, эрденип көч колдонуп кызматтык унаага олтуруудан баш тартып жаткан экен. Аргасыздан айласы кеткен унаанын ээси коюлган талаптардын баарына ынанып, наркология бөлүмүнө жөнөштү.
1985. Наркология бөлүмүнөн текшерүүдөн өткөрүлүп жатып, алкогол ичкендиги аныкталып, биздин камерадан жүзүн жашырууга бир канча аракетин көрүп жатты. Масалива 17 1. İştegen işiniz, iştebeyiz. İşte Ne içtiniz aka? piyo. Piyo içtiniz mi? Bazı içip attın orada. Bir adam gitti de. Ya o olur basmışsın ya. Ben hiç olmuyor. Zarilo içmeyle boş bakayım. Bol geldi dedi. Baba soğusu aydap geldi dedi başlangıç. Çok toktop koysun ya. Donduğundan nasıl Onu bilmiyorum ne. Niye kaçtınız aka? Arkadaşlar peşkuma çıkmadım abi. Şu kadar mı? Ananç. Toktop yükende babirinde de maçta tuttu. Oşere geldim da yediniz daha tutuyorsun. Натыйжада кезектеги унаа айып короого токтотулуп, Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын ээсине карата тийиштүү протоколдор түзүлүп, айып пулу салынып берилди. Şu masalalı aydagan üçün toktotuldu. Sottun uçurda mizam талаптара baş egen жок. Бұл айдоочу. Штрафын азыр биз так айта албайбыз, şu соттон чечилет да. Алкогол ичимдигин ичкендиги тууралуу. Алкоголь içimdiğini içkeni turalı уже embe çıktı. Narkologiyada. Анын негизинде канча сом төлөнөт? Şu sottun aytып atır, şu 17.500'de. Азыр бунун документтери жокпу жанында? Документтери жок экен. Мен негизинде протокол түзүлүп атат. Жанында өзүнүн картасы бар экен, өзүнүн айтуусу боюнча түзүлдү документ. Банковский карточкасы бар экен жанында. Жалпы айтканда канча айып пул салынат ошондо? Сиз түзүп атканда азыр? Эгер документтерин бербесе, 20 000 барып калат ушул. Кезектеги күмүш түстөгү Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа рейдтин негизинде жол четине токтотулган. Текшерүү учурунда автоунаадан газ бочкасы табылып, бирок орнотулган газдын тийиштүү документтери жоктугунан улам айып короосуна инспекторлор алып жөнөштү. Kamerаны алып көрүң. Мындай ичинде кыздарыбыз бар, ака түшүрүп алайын. Камера тартпайлы койсун. Жок, мындай алып тур ака, мындай поворот келет. Не болуш керек болот? Жок, биз машинада кыздарыбыз бар, түшүрүп алайлы биз. Түшүрүп ал бергиле ар жактан. Болду. Biz bile tatar da bu biz bunu hareket. Şu болду. Наркы эшиктен ачып түшүрүп алайыр. Өзүм айтып барам. Бизге убакыт жок, иштетип турат. Убакыт эми барган он жерде. Bayağı karatın ya. Ayakta gelirsen vazayı bağlı. Başta açtırırsan olsun. Gelirsin de. Уруксатсыз газ орнотулган Toyota Camry автоунаасынын ээси 5500 сом айыпка жыгытылды. Рейд учурунда Toyota Camry автоунаасы токтотулуп, текшерүү учурунда айдоочуда кошумча каражат, тагыраак айтканда 194 беренин негизинде текшерүү макулдашуусу жок газ орнотулган автоунаага. Ошонун негизинде автоунаа айып куроо киргизилди. Текшерүү протокол түзүлдү. Канча айып пул салынат? 5500 сом. Өрче сен неме кылат белең, басарчы эме? Майчинин айтымында ак түстөгү Жигули үлгүсүндөгү автоунаа мас айдоочуга шектелип, шаардагы Масалиева жана Разакова көчөлөрүнүн кесилишинде токтотулган. Инспекторлор айдоочуну маска шектүү катары наркология бөлүмүнө алып барган кезде, бул айдоочуда алкогол ичимдигин ичип унаа башкарганы маалым болду. Betimi taşak tuttum. İşte ben bakıyorsun işte. Tanışmak mı?
çıksa şunu yazarız. Öz çıkana televizyondan alıp boşa çarpacağız. Öyle. Orada. Ne anlaysa ki? Ha? Öyle öyle. Evet. Nasıl geçiyor? Enes takıyor. Nerede? Cevizle. Canım. 바로 끝나갔어. 의상적인 içinde işkembe için bir Hakem. fotoğraf Ya bu başka Kança ayıplasın. 193 birimin birinci bölümüne qaralған 193 birimin birinci bölümüne qaralған Kança ayıp olsa 17.5 saat салынды. Ал эми унаасы айып коросуна киргизилип, айыбына жараша 17.500 сом айып пулуна жыгытылды. Беримдери болуп койбу белем. 193 болуп койду. Кеткенде статья койгон жокмун го. Ушул жерге кечирген. Ушуну менен эфирибиз соңуна чыгат. Биздин программа бул чыгарылыш менен гана чектелбейт. Алдыдагы жумада саат 21-де кийинки чыгарылышты күтсөңүздөр болот.